Салам жалпы көрөрман. Сиздер менен Аку. Мен бүгүн рецепт проверка кылмакчымын. Бул тамактын чын-чынына келгенде атын билбейм. YouTube тармагынан көрүп калдым. Тамактын атын да окуган жокмун. Тамактын жазалышын да көргөн жокмун, бирок сүрөт-бүрөтүн көрүп, мындай чалап көрдүм. Ошону проверка кылууну чечтим. Анткени бул кыргыздардын тамагына жакын экен, камыр тамагы экен. Ошондой эле мындай эмеси кызык болду мага, жасалмасы. Анда эмесе баштайлы, канал менен бирге болобуз. Биринчилерден кылып камырын жууруп алабыз. Un, туз, ошондой эле бир жумуртка, меники кичинекей балапан жумурткалар. Анан жылуу суу менен камыр жууруп алабыз. Камырды жакшылап бийлейбиз. Камырга сөзсүз жумуртка кошуңуздар. Анткени бул сууга бышканда особенно бир 40 минуттай турат экен бул. Камыры мындай эзилип кетиши мүмкүн да, ошон үчүн камырды катуураак жууруп, анан жумуртка кошуп жүрүңүздөр. Жумуртка кошкондо камыр эзилбейт. Мен бул тамакты жалаң жумурткага жууруп жасоону сунуштамакмын. Анткени бул тамакты мен биринчи жолу жасадым. Ошондой эле жалаң жумурткага жасалган камыр башкачараак болмок да, булдан башкачараак болот экен. Ошондуктан жалаң жумурткага жасагыла деп сунуштамакчымын. Жакшылап бийлеп, камырдын үстүн жаап, тыныктырып коебуз. Ага чейин биз жашылчаларыбызды дайындайбыз. Сайыбызды мен ушундай формада кесүүнү чечтим. Сиздер өзүңүздөр каалаган формада кесиңиздер. Мага ушундай мындай көңүлүмө жакын десем болот. Достор, ошондой эле мен экинчи канал ачканы атам. Ал жакта мен кухня жамаатын көргөзбөйм. Мисалы үчүн мен зелень өстүрмөкчүмүн. Горшокторго ошондой жөнүнө бөлүшмөкчүмүн. Ошондой эле алган товарларым менен бөлүшмөкчүмүн. Каналыма катталыңыздар, жакынкы арада ссылкасын жиберем. Картошкасын турадым. Мен редканы турап кыйналбастан ушундай тоңдуруп койгон редканы колдондум. Ошондой эле болгарский перец. Бул дагы тоңдурулган. Кебетесинен көрүп турсаңыздар керек. Ошондой эле мен заморозка кылган овощлерин менен видео тарта элек болчумун. Ушул менен колдонуп, атайын менде булардын свежийи бар болчу, бирок ошого карабай атайын тоңдургандан колдондум. Редканы мен майда кылып турагам. Бул тамакка ушундай эле туура экен, бирок башында чоң-чоң кылып туруу оюмда болчу. Анан бирок өкүнгөн жокмун. Ушундай майда-майда эле кылып тураңыздар, анткени чоң-чоң редка болгондо кечке бышпай. Ошондой эле бир пияз турамакчымын. Пияз жок тамак болбосо керек, достор. Ошондой эле 1-2 чеснок колдонмокчумун. Кеспей деле койсо болот. Бирок мен кесип коюуну чечтим. Куруп баштайбыз. Ысып жаткан майга пияздан баштайбыз. Пиязды куруп бүткөн соң чеснокту кошобуз. Анын үстүнө замороженныйларды кошобуз. Булардын куруп жатканда суусу чыгат. Алар суулардан бууланып кеткенде күтүп туруңуздар. Анан сайыбызден кийин томат салабыз.
томатты жакшылап кууруйбуз. Андан кийин картошканы салып, дагы бир аз кууруп, туз жана өзүңүздөр жаккан приправаны салабыз. Куурулуп бүткөн соң үстүнө суу куябыз. Меники мына 3 литровый казанок. Фаршты сунуштамакчымын. Реклама эмес, бул куриный фарш. Бирок мындай магазинде сатылган говяжий фарштарга караганда бул жакшы экен. Мен азыр колумда эме жок, мясорубка жок, ошон үчүн мен фарштын немесин издеп жүрөм. Бирок ушул фарштан мен такыр өкүнгөн жокмун. Көп жолу алып көрдүм. Аябай сонун фарш экен. Сиздерге сунуштамакчымын. Арзан дагы и куриный болгондуктан мындан эч эметпесеңиздер болот. Ойлонбостон алсаңыздар болот. Ошондой эле пияз менен аралаштырып фарш жасайбыз. Пиязын майдараак туураңыздар деп сунуштамакчымын. Мен кичине чоң-чоңураак туруп алдым. Көпкө бышпай эметти. Ошондой эле фаршка кичине суу кошобуз. Буну автордон көргөн жокмун. Мен өзүмдүн эмем бул. Автордун рецепти боюнча бул жөн эле мындай эмеси болду. Идеясы болду. Мисалы үчүн подушканын үстүнө ушундай камырга оролгон фаршты бышырган. Начинкасы эмелери бүт мындай өзүмдүн эмем боюнча мен автордон ушундай идеясын эле алдым. Камырыбыз чоң болгондуктан экиге бөлүп алабыз. Мен бир камыр менен эле жасадым, экинчи камыр менен экинчиси чыкты. Аны мен за кадром жасадым. Бирок мен муну экинчисин немеге бышырдым, касканга бышырам. Ошондой эле май сүйкөйбүз. Бул май сүйкөөнүн эмеси кат-кат болуп пышат экен, ошол экен немеси. Ушундай узун-узун кылып кесебиз. Кичирээк кылыңыздар деп сунуштамакчымын. Мен автордукунан ушундай эле чоң-чоң полоскасын көргөм, ошон үчүн ушундай полоскалар менен бышыргам. Бирок бул мен кеңешим кичирээк кылыңыздар деп кеңеш бермекчимин. Фаршы жакшы эле бышты. Болгон мага мындай лепка, мындай түйө турган немеси кызык болду, формасы. Ошондой эле түйгөн формасында сунуштамакчымын. Ушундай кылып түйүп, самсыда бышырыңыздар. Бул кат-кат болуп түшөт. Ушундай квадрат кылып, мындай ушундай кылып ороп кете беребиз. 3 каттан ашык кылбаңыздар, достор. 3 каттан ашык кылбаңыздар. 2-3 кылыңыздар. Ошол туура болот экен. Автор мындай четин түйгөнү да көргөзгөн, анын кереги деле жок экен. Мен бирөөнү түйүп атайын салып көрдүм, мындай кылып лепка кылып. Анын немеси деле жок экен, мындай айырмасы деле жок экен, ошон үчүн байкаган жокмун. Бул шорпобуз бышып турган учур. Картошкалары, пияздары полный бышты. Ошон бышып турган учурда бирден сала баштайбыз. Баарын салып 30 минуттан ашык бышты, достор. Меники 35 минут ушундайда бышты. Бышкан соң суусу кандай солуп калды көрүп турасыздар. Автор негизи кичинекей эле сковородкага жасаган. Мен аябай таң калып турам эми. Мен анткени андан чоңураак казанок алдым. Болгондо да кичине глубокийрээк алдым. Ушулга меники араң бышты. Автор сковородкага эле бышырып койгон муну. Болгондо дагы көп количествону. Түптөрүнө биринчи ушундай эмелерин салабыз. Анан үстүнө подливини куюп коебуз. Достор, бул меники биринчи жолу жасаш болгондуктан мындай кичине формалары эме болуп калды. Алга көңүл бурбай эле коюңуздар. Дагы бир жолу ушул эле рецептти тууралап жасамакчымын. Анда өзүмдүн рецептим менен мында кылган каталыкчылыктар менен жасамакчымын. Тамакты коюп, үстүнө зеленден сеп бере бермекчибиз. Ичинен ушундай болот экен, достор. Аябай сонун болот экен, дамы. Жасаган өкүнгөн жокмун. Үй бүлөмө да жакты, жада калса 9 айлык наристеме жакты. Менин наристем дагы эметип аябай жеди. Саламатта болуңуздар. Видеома
каналыма катталыңыздар, видеоларымды